Ikramov таза Ikramовичке берилет. Акыркы. Алло. Алло, да болду. Нурбек, Өмүрбекович, урматтуу депутаттар, мен комитеттин мүчөсү катары мен дагы сунуштарды колдойт элем. Приватташтырууда эмне үчүн 16 миллиард сомдон 5 миллиардка түшүп калды? Ушу төрагасы отуруп койсо болобу? Быйылкы приватташтырууга 16 миллиард сом деп бирок 5 миллиард болуп калды. Мен эле жооп берип коеюн. Биз мегакомду Сап берсеңиз мен жооп берип коеюн. Мен жооп атканда жөнө турсаң, өтүрлү тың болуп кетесиң. Бүтүн сөзүңүздүн аягында жаңы от алган машина деп айтып кетпедиңизби? Анан ой келип кеткен да кээде. Мурда эле ушул 30 жыл мурун от алдырып койсоңуздар эмнече жарым жолго жетип калмак белек деп. Катуураак айтсаңыз угулбай атат. Мына телевизорду коюп коюптур же мен сизди көрбөйм. Боюңуз узун болсо көрөт элем, көрбөй атам да. Экөөбүз бирдей элебиз, чын эле өзүмдү да кошоюн. Бойго кичине боюң. Чаралар сөзсүз түрүндө көрүлөт. Биз түп тамыры менен мына урматтуу эсеп палатасынын төрагасы менен чогуу сүйлөшүп, 1-январдан баштап бирликтүү бухгалтерия киргизип атабыз. Министерство здравоохранения акыркы 4 жылда конкретно ушул мына капсула боюнча тамеки боюнча сурайынчы, жана немесине фильтрине капсула коюп аткан тамекилер боюнча сурайынчы. Ушул капсула боюнча конкретно кандай демилге көтөрдүңөр? Мораторий макул, ал на проверке мораторий у вас. Силер текшергенге акыңар жок. Текшерген причем тут? Мен силерге айтып атам. Силер Министерство здравоохранения болгон үчүн ушул капсула менен тамекилерди Кыргызстанга алып келбеш үчүн кандай демилге көтөрдүңөр конкретно? Биз аны сиз айткандай биздин өлкөгө алып келбеген боюнча андай коюнга азырынча укугубуз жок. Неге? Неге жок? Мыйзам жок да. Жок, силерди ким колуңардан кармап атат ал мыйзам жазганга? Алып келгиле мыйзамды, биз могул жерден колдоп беребиз депутаттар. Эрлан Калчевич, андай инициатива бар да азырчы, бирок бул мыйзамдын өзүндө уруксат берилген аларды алып келүүгө. Жок, ошону бир нерсе кылып жаппайсыңарбы кайра? Силер саламаттык сактоо министрлиги ким Кыргызстанда? Менби? Же мен коллегаларымбы? Ким? Чё вы там сидите, я не знаю, чё вы просиживаете свои места? Бир нерсе болсо эле мораторий бар, запрет бар, анан андай демилгени кыла албайбыз биз, анан кыла аласыңар, эмне кыла албайсыңар? Алып келгиле, айтып атпаймынбы? Кылып туруп алып келип бергиле деп атам. Биз колдоп беребиз. Колдобой койсок анан айтып кала, силер колдобой койгуңуздар деп айтып кала. 2 жыл болду ушу тамеки менен кылышып жүргөнүбүзгө. Бияка тамеки тарталы, тияка тамеки тартпай эле, капсула алып келели, электронный сигареты заполонили наш рынок. Сидим. Силер жактан бир демилге жок. Биз эмеспиз Министерство здравоохранения Кыргызстанда. Силерсиңер, саламаттык сактоо министрлиги. 2 жылдан бери көтөрүп жүргөн маселени карап сүйлөшөлүкчү ошол жерде. Жана комтөрдөн жок дегенде 1% дагы кошуп берсеңер, тоң менен жетебизби? Тиешелүү региондорго. Ошондо мен ошондон кийин силерге сүйлөбөй коем, негизичи. Эми 37 мектеп курсак, 1%дан да өтүп кетет го ошончу. Жок, эми бу жерден көрөсүзер да, эгерде ашып кетсе беребиз силерге.